Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, барыңыздарга салам. Биз дагыда кыргыз элибизге керектүү жана пайдалуу иш аракеттерди кылуудабыз, улантуудабыз. Бүгүнкү биздин чыгарылышта айыл жергесине болобу, жалпы эле ушул дыйканчылыкка, жеке ишкерлерге кереги тие турган техникаларды сиздерге сунуштамакчыбыз, тартууламакчыбыз. Менин жарымда турган Айбек мырза, ассаламу алейкум, кандайсыз? Ушул Айбек агабыз өзүнүн жолдошу менен Жапон элинен сапаттуу техникаларды Кыргызстанга алып келип, баасы дагы өтө жөнөкөй, карапайым элдин капчыгына ыңгайлаштырган. Азыр агабыз ушул техникалардын бардыгын сиздердин алдыңыздарга тартуулайт, көргөзүп берет. Андыктан сиздер үчүн пайдасы тиет деген ойдобуз. Ага, баштадыкпы? Баштадык. Четинен баштайлы, көргөзөйлү. Жүрүңүздөр. Күрүштү оро турган шайман. Жерге тереңдигин кааласаң 5 см, кааласаң 10 см кылып алдырып, ремонт кылабыз, аренда кылабыз. Биздин ишкана Japan Start деген, бул Япон өлкөсүнүн компаниясы. Анан бизге эң биринчи максатыбыз бул Кыргызстанга сапаттуу техникаларды алып келүү. Бул капчыкка да ылайыктуу, биринчиден, экинчиден көпкө бузулбай жакшы иштеп беришет да. Өзү бул жылдар менен уже практикада көрсөттү бул техникалар. Анан булар болсо вилочный погрузчиктер азыр Кыргызстан өнүгүп атпайбы? Күндөн күнгө өнүгүп атат. Ар бир ишмер жумушунда баягы товар обороту чоңоюп, ар бирине баягы бат-бат иштеп, убакыт акча дегендей. Бат иштеш үчүн баягы элдер кишилерге көтөрдүрбөй мындай техникалар менен көтөрсө болот да азыр. Булар 1 тоннадан 5 тонна, 10 тоннага чейин жүктөрдү көтөрөт. Жаңы заводдон чыккан эмес, багы колдонулгандар окшойт, Жапон элинде. Ооба, бул мисалы баягы биздин базарга, биздин рынокко туура келиш үчүн ушундай колдонулгандарын алып келебиз. Анткени булардын жаңыларын алганда 20-30 миң долларга мисалы жаңылары турса, булардын бизде 3 миң, 4 миң бул жерде колдонулган турат. Сапат боюнча аябай жакшы, 20-30 жыл колдоно берсе болот. Мунун жаңысын алып андай көп эмеси жок да. Кытайдын айырмасы бар, албетте. Биз баягы машинасын айдап деле көрүп атпайлыбы жапондордун. Булар дүйнөдө мисалы бул вилочный погрузчиктер боюнча 10 жылдан ашык биринчи местада турат дүйнө боюнча, сатылыш боюнча, сапаты боюнча. Өздөрүн уже көрсөткөн булар. Сынбайт, көп расход кылбайсың буга. Май боюнча дагы аз жейт. Азыркы учурда 20-30 бар бизде. Анан баягы ремонт кылабыз, аренда кылабыз, сатканы бар. Бир нерсе болуп кала турган болсо, баягы азыр жумуш токтобош керек да кардарларга. Эң биринчи эме ишмерлерге баягы жумуш токтобош керек. Андыктан бизде чыга турган группабыз бар, выездная группа деп коебуз. Шыр чыгып барып, жумушу токтобош үчүн ордунан бат-бат жазап, бүт шаймандары бар, алмаштырып жазап кетишет. Арендага да, ижарага бересиздер. Албетте, ижарага дагы беребиз. Ижарага керек болсо, ижарага берген бурчубуз бар, келип алышса болот ижарага. Бул фронтальный погрузчик деп коет буларды. Бул көмүргө, топуракка, шагылга, кимге кандай баягы жүктөй турган нерселер болсо, бул да аябай жеңилдик болот. Жүктөп жумушту бат жүргүзөт. Ошонун эле бир түрү бул болсо, бул түз жерде жүрө турганы да. Бул 4 выды, бунусу 2 выды, 2 дөңгөлөк эле иштейт, наркынкы 4 дөңгөлөгү. Эмне менен бул жүрөт? Булар бензин менен, бунусу дизель менен, солярка менен. Бул трактор Исеки деген фирманын трактору, бул да Япон элиники. 4 дөңгөлөгү тең жүрөт, артында фрезасы менен, косилка кошсо болот. Азыр дыйкандарга аябай керектүү нерсе да. Бак дарактардын арасына чоң тракторлор кирбеген жерге булар кирип иштешип атат. Азыр Кыргызстанда баягы мисалы малиналардын ортолорунда, бак дарактын ортолорунда чөп чапканда аябай бир үйгө бирөө болсо абдан жакшы экен да булар.
фреза деп айтабыз. Бул жерди майдалайт. Баягы биз күрөк деп чыгеле го. Ооба. Жер ошондой эле жерди майдалап, артынан малалайбыз го, жер айдап биз. Бул болсо шыр эле малалап кетет да, баягы майда кылып. Үгөлөп кетет экен да сону. Үгөлөп кетет, ооба. Бул фрезалары, тиштери дагы булардыкы Япон элинки аябай сапаттуу болот. Сынбайт, таштарга тийсе баягы секирип, иштеп жүрө берет. Таштак жерде дагы өзүн көрсөттү, жакшы көрсөттү. Канча сантиметрге чейин жерге кирет? Жерге бир 40 сантиметрге чейин алат. Жерге тереңдигин кааласаң 5 сантиметр, кааласаң 10 сантиметр кылып алдырып, анан баягы чөптөрдү дагы майдалап, удобрение кылып кетет да. Аралыктары ар кандай, баягы элге ылайыкташтырып, өздөрүнө ылайыкташтырып алса болот. 1,5, 1,60, 2 метрликтери бар, 1,10-дуктары бар. Биз дагы ал жактан Япониядан тандаганда дөңгөлөктөрүн, бардык сапатын карап, иштешин карап, анан кийин тандап алабыз да. Анан бул жерге келгенден кийин бардыгы каралып, майлары майланып, жумушка дайын болуп, анан берилет. Бул полуавтомат деп коет. Сцеплениясы бар. Алдыга 3 скорость, артка 1 скорость, артында ВОМнуку 4 скорость бар экен мунуку. Ылдамдуулугу кандай? Ылдамдуулугу мына бул жерде жазылган 30 км/саатына чейин. Артында берсеңиз. İşteydi abi, bom düştükleri bolobу? Болот. Алдыдагы бар бул баягы айылда кыктарды, анан керектүү өздөрүнө жумуштарды аткарганга аябай ыңгайлуу. Баасы кандай? Баалары булардын ар кандай баалары $2500 $10,000 чейин чуркайт. Именно мына бул модель алдында ковшасы менен, артында фрезасы менен 4 VD 22 аттын күчү бар. Жаңы модельдерден, жакшы модельден баасы $6,000 болот. Жанагы эле трактордун кичинекей экен. Ооба, ошол эле. 220 дейт, Ооба, бул 22 аттын күчү бар бул жакта дагы. Булар мотоблоктор, баягы азыр дыйкандардын капчыгына дагы ылайыктуу. Кичинекей бир үйгө аябай керектүү нерсе да. Каласа чөп чапса болот. Артына араба илип алса болот, дары чаштырса болот. Баягы биз өзү малина тигебиз. Алып келип калган себебибиз дагы элдерди жалдачык ортолорун междуреде колго жулдуруп, чаптырып, чөптөрүн. Ооба, чөптөрүн. Анан эсептеп көрсөк, бир жылда эле, бир сезондо бул өзүнүн баасынан көп акчаны берип коет экенбиз да. Анан алып келип баягы эсептеп көрүп, көп болуп калгандан кийин муну алып келдик. Алып келгенден кийин өзүбүз тажыргап калдык. Элдерге дагы аябай пайдалуу болот экен. Ошон үчүн алып келип баштадык. Сапаты да жакшы, Япон элиники. Кыргызстанга биздин биринчи максаттарыбыз бул кыргыздарга жакшы качестводагы техникаларды алып келели деген. Түштүк жакка ылайыкташтырылган бул күрүчтү оро турган шайман. Күрүчтү оруп, топ кылып, байлап, таштап кете берет экен. Цементти жылмакай кылат да. Шлифовать этип, ооба. Шлифовать этип экен, ооба. А бул косилкабы? Бул косилка. Бул дагы аябай керектүү нерсе бизге азыр элдер көп суроо талап чоң буга. Чөптөрдү алма бактарынын ортосунда чоң тракторлор кирбеген жерге, тоолордун беттери баягы чөптү чабам дегенге ушулар аябай жакшы. Алды менен багы косилкада эле кесип кете берет экен, Ооба. Көбүнчө бизге келишет Кытай элинкин же орус элинкин, түрктөрдүкүн алганда чаба албай калган жерлерди буларды алса, бул япондордуку күчтүү болот да. Оңой жана жакшы кылып чабып беришет. Артка таштап кете берет окшойт чөптү, Ооба, экиге мындай бөлүп таштап кете берет. Эки жагына Отун аралагыч жасаш болуп атат, элдер помпа суу сордурганга кылыш болуп атат. Артына араба сүйрөп, же болбосо жана ласточка, лезвие деп коет го бизде. Ошолорду жөөктөрдүн, солдордун ортосунан айдаганга ар кандай шаймандарды жазып алып, алды тарта берет.
Жанагындай эле бул жагында дагы рычагтар бар экен, ортосун Ооба, алып кете турган, мынайкы бошотуп кете турган. фрезалары бар бул жагында дагы. Бул фрезалары Кытайдыкын алсастар болот, Япондукун алсастар болот, шаймандары бардыгы бар. Бул деле ошол баягы фреза деп коебуз, картошкабы же башка жер жемишпи ортолорунда, жөөктөрдүн, солдордун ортолорунда эки солду алып кетет да. Чөп өсүп калганда майдалап, жерди чөптөрүн өлтүрүп, Түйүн бошотуп кетет. түйүн бошотуп кетет. Могу эле тракторлорго кошо аласың. Ооба, албетте. Бунун кызмат орду кандай? Арык казат, баягы фундаменттерди, ар бир кичинекей баягы траншея деп коет го арыктарды. Ар бир кичирээк керектүү жумуштарына колдонуш берсе болот. Бул карды кандай кылып күрөйт? Карды бул алдындагы бул роторлор менен майдалап өзүнө алып, бул алды менен үйлөйт да. Учур салат экен да. Ооба, учуруп бир четке чогултуппу же ыргытып тазалап койсо болот. Алгандан кийин консультация да берип турасыздар да, туурабы? Алыс жердегилерге. Албетте, консультация кылып турабыз. Бизде өзү мастер балдар бар. Ар дайым жумушта чалса, күн бүтүнбү чалса кызматта. Урматтуу көрөрмандар, ким ушундай техникаларга муктаж болуп Кыргызстандын ичинен же болбосо башка жактан таппай жаткан болсоңуздар, бул жакка кайрылыңыздар. Агабызга түзмө-түз ушул Жапон элинен алып келип берет. Төмөн жакта бардык байланыш телефондор калат. Бул жердин дареги Бишкек шаарыбыз Алмайтинка менен Горький көчөсүнүн кесилишинде. Алмайтинкага бир 200 метр жетпей жанында Фрунзе соода борбору жана Toyota автосалону бар. Ошол жерге келсеңиздер, биздин агаларыбыз ар дайым кызматта. Убакыт сааты кандай иштеген? Эртең мененки саат 9-дан кечки саат 7-ге чейин иштейбиз. Ооба, келиңиздер, андыктан келип керектелүүчү нерселериңиздерди таап, буйрутма берип алып кетиңиздер. Сиздердин кызматыңыздарда мен Токтомуш Жекшенбаев болдум. Ар дайым спорт мейкиндиги эл кызматында. Эмкодон көрүшкөнчө аман калыңыздар. Сизге дагы ийгилик, байке. Рахмат. Кыргызга ушундай керектелүүчү нерселерди алып келе бериңиздер. Рахмат, сиздерге да ийгилик. Ооба, Кытайга, корейстерге элибизди, жерибизди, башка нерсебизди сатпай, наоборот, алардан багы ушундай бардык жагынан бекем Кыргызга түбөлүктүү кереги тие турган иш аракеттерди алып барыңыздар. Рахмат. Рахмат чоң.